Коомчулуктун жашоосунда чындык менен жалган, ак менен кара бирге жүрүүчү көрүнүштөр, аларды бир гана тартипке жана иретке сала турган бул мыйзам. Негизинен ток-шоу программасы сиздердин назарыңыздарда биз укук бузуулар жана социалдык көйгөйлөргө байланышкан маселелерди жана аларга болгон жооптуу органдардын мамилеси тууралуу дайыма программабызда чагылдырып келебиз. Бүгүн дагы Чүй облусундагы Жайыл районундагы бир фактыга токтолмокчубуз. 2011 жылдан бери чубактын кунундай чубалып келе жаткан бир факты. Бул 12 жылдан бери эмне үчүн жооптуу органдар буга чекит кое албай келишет. Арыздануучунун барбаган эшиги, барбаган жери калган эмес. Мына ушул арыздануучунун азыркы күндө барып арызданып жаткан маселеси жана окуянын чоо жайы тууралуу башында угуп алып туруп, анан программабызды баштайлы. Сулайман Муратов бизге программабызга келип отурат. Окуянын чоо жайын кыскача айтып берсеңиз. 2011 жылы Карабалты районуна, шаарына келип, Жайыл районуна бир үй сатып алдым эле. Ал үйдү Карабалты шаарынан баргычы 66 номерлүү үйдүн ээси Белекова Нина Ивановна деген сатып алгам. Добросовестный покупатель катары эле сатып алгам. Ортобузда келишим бар. Келишимибиз задата келишими болуп түзүлгөн. Ошонун негизинде үйдүн ээси 6 айдын ичинде мага каттатып бермек. 6 айдан кийин үйдүн ээси наследствосын өзүнө каттатканы госрегистрге барып, үйдүн документтерин Жайыл райондук мамлекеттик каттоосуна тапшырып, андан кийин үйдүн документтерин мамлекеттик каттоосуна албай өзү Россияга чыгып кетет да. Ошол чыгып кеткенинен пайдаланып, мамлекеттик каттоо мекемеси ушул жерде отурган Мырзахматов Жоомарт, юриси Кумарова Айнура аттуулар абдан жакшы билишет. Ушулар ошол үйдүн ээси Белекова Нина калтырып кеткен үйдүн документин Умар Фаркат аттуу жаранга уурдап беришет дагы. Ошол уурдалган үйдүн тек паспорту менен жазалма келишим жасап, мен үйүмдү сатып алды кылып, сотко берип, сот аркылуу мен үйүмдү тартып алып, бүгүнкү күнү мени көчөгө чыгарып коюшту. Көчөгө чыгарып койгон себеби, мен ушу нарындан келип ушу байкабай ушу Жайыл районунда ушундай мамлекеттик мекемелердин баары тең, органдардын баары тең, сотторуна чейин коррупцияга ушу көздөрүнө чейин малым калын билбей ошол жактан үй алып турмун. Бүгүнкү чейин ошо үйүмдү кайра кайтарып ала албай, чубактын кунундай, сиз айткандай ушул үйдүн чыры созулуп келатат. Бул үй боюнча камалап турган адамдар камалбай, керек болсо орто жолдон мени дагы камаганга жана үстүмө кылмышын коскогонго дагы бир эле эмес, бир нече кылмыш иштерин коскоп, мени камаганга аракеттер жасаган күндөрү бар. Ал боюнча да иштери мага эмес, кайра тескерисинче өздөрүнө косколуп калып, жалган иретинде мага аракет жасаган иштери менен. Бирок бүгүнкү чейин тергөө жүрбөй жатат. Рахмат, урматтуу бүгүнкү программанын катышуучулары жана урматтуу телекөрүүчүлөр, биз программабызга ушул маселеге тийиштүү делген жооптуу органдардын бардыгын тең чакырганга аракет кылдык. Айрыкча укук коргоо органдары, Ички иштер министрлиги, прокуратуранын ичинде сот жана башка тийиштиги бар деген акыйкатчы институтун да чакырдык. Бирок алар жүйөлүү себептер менен бул программага катышуудан баш тартышты. Жоомарт мырза, анда сөздү сизге берет окшойм. Себеп дегенде Сулайман мырзанын суроосу түз эле барып сизге тийип атат. Сиздердин мекемеге тийип атат. Ошондуктан эмне үчүн жанагы Фаркат аттуу жаранга сиздер ошол үйдү каттап берип койдуңуздар эле? Саламатсыңар, урматтуу туугандар. Бу жерден эми бүт баягы укук коргоо органдарын баары келишсе болмок. Прокуратура, МВД, сот дегендей. Эми мен азыр Муратов мырзанын айткан сөздөрүнө жооп берип коеюн. Действительно, бул киши чыркырап жүргөнү 11 жылдан бери болуп атат. Биз аны көрүп турабыз. Бирок өзүңүз айткандай, биз мыйзамды өлкөдө жашагандан кийин баарын мыйзам чечет, туурабы? Биз госрегистр негизи, биз каттоочу органбыз. Биз только на основании правоустановочных документов, правоудостоверяющих документов только каттайбыз да. Биз каттоочубуз. Биз Умаровго документ уурдап берди деген бул калп. Анткени биз только ушул үй ээсине бербесе башка кишиге биз бере албайбыз. Бул биринчиден. Экинчиден, техпаспорт деген бул не является правоустановляющим документом.
Үчүнчүдөн келишимди биз түзгөн эмеспиз. Биз келишим түзгөн эмеспиз. Биз только каттаганбыз. Бул кыймылсыз мүлк Кара Балтай шаарында Барада Чоо көчөсүнүн 66-сында жайгашкан кыймылсыз мүлк 21 июнь 66 жылдын 149 чечиминин 11 ноябрь 2009 жылдын номер 639 приказынын көчүрмөсүнүн жана Кара Балтай шаарынын мэриясынын 8 июнь 2004 жылдын номер 356 токтомунун негизинде Беляков Валентин Семеновичке Кара Балтай шаарында Барада Чоо көчөсүнүн 66 жайгашкан кыймылсыз мүлк укуктары автоматташтырылган каттоо системасында 23 ноябрь 2009 жылы катталган. Жомарт мырза, менин үйүм болсо, аны башка бирөө адам барып, менин атыман анын тил каты жок эле каттатып алууга мүмкүнбү? Мүмкүн эмес. Азыр эми мен түшүнүгүм боюнча Сулайман мырза Нина аттуу айым Россия жергесинде жүрөт. Сиз ошого баягы акчанын тең бөлүгүн бергенсиз, тең бөлүгүн бере элек болчусуз, бирок ошонун атынан эле мынабу Фархат аттуу Умаров аттуу адам барып госрегистрдан кагаз документин чыгарып алып атат. Ушундайбы? Туура. Так ушундай. Ал ортодо тил кат барбы, жокпу? Бул же кайсы бир өкүлдөрдүн катышуусу барбы бул жерде? Бул кадастрдын айткан мага берген жооп боюнча мындай да. Бул техпаспорт правоустанавливающий документке кирбейт деп атат да. Түздөн түз кирет. Себеби үйдүн ээси экенин ушу техпаспорт менен аныктайт. Ошол аныктап турган техпаспортту госрегистрге буларга берип атат. Күйөөсүнөн өзүнө мураскор катары өткөрүүгө 6 айдан кийин мага саткандан кийин. Ал үйгө мен киргенде акчасын бергем, жарымдан көбүн бергемин. Ошол үйгө киргемин. Ал мага техпаспорттун таштап кеткен 6 айга чейин. 6 айдан кийин келип, менден техпаспортту алып, андан кийин мураскор катары госрегистрге барып өздөрүнүн тиги күйөөсүнөн мураскор болуп каттоого техпаспортту берген. Фархат аттуу адамга эмнеге берип атасыз сиз? Сиз аны таанычу белеңиз мурда? Мен ал кишини эч кандай таанышым жок. Ал тескерисинче мен ошол Белякова Нинанын үйүн Барада Чоо 66-ын сатып алып атканда 17 февраль 2011 жылы Керемейская Наталья Борисовна деген мен частный нотариусмун деген ошонун кабинетинде чогуу экөө отурган, менин акчамды алган жерде именно ошол кишинин да катышысы бар болчу. Кийин эле 1 жылдан кийин мен ошол үйдү сатып алган болуп чыгып атат да. Умар Фархат деген. Ал сатып алгандыгы боюнча ошол убакта кандай эмне себеп менен сатып алды, ушу кадастрга да вопрос берип койсоңуз, ошол Умар Фархаттын сатып алуу келишими качан, кайсы жылы, анан ошол кезде үй камакта турганбы, турбаганбы? Келиңиз жооп берсин. Дароо эле жооп берсин. Келиңиз жооп бериңизчи. Мен ушул суроого дароо эле жооп берип коеюнчу. Бул Белякова Валентина Ивановна деген, бул өзүнүн өтүп кеткен жолдошунан, күйөөсүнөн мураска мурас укугунун жөнүндө күбөлүктүн негизинде кыймылсыз мүлккө укугун каттоо жана катталган тууралуу маалымат алууга арыз түшкөн ал кишиден. Бул мындай болуп атат. Бул күйөөсү өлгөндөн кийин Белякова Нина Ивановна ушул үйдү наследство катары оформить этип алган өзүнө. Бирок баягы техпаспорт урдап кеткен, анан тиги болгон, бул болгон деген сөздөр болуп атат. Негизи биз башка бирөөгө ал техпаспорт бербейбиз биринчиден. Экинчиден ошол момент бул байке айтканы туура, бул камакта турган. Бирок биз ал камакка чейин справканы берип койгонбуз. Бул Белякова келип өзүнүн укугун 14 сентябрда ушу өзүнүн укугун каттап, анан сатууга справканы ал уже алып кеткен. Эртесинин 15-inde келип туруп, Сулайман Назарович келип туруп, 10 күнгө укукту токтотконго арыз жазып кеткен. Бирок тиги Белякованын колунда 6 айга действовать, 6 айга на тот момент действующий справка анын колунда болчу. Ошол справка менен алар барып туруп келишим түзүшөт нотариустан. Келишимди ошо даталарын, жылдарын анык-анык айтып койсоңуз, ошол күнү келишим түзүлгөн күнү үй камакта турду беле силерде, же турган эмес беле? Кайсы соттун чечими менен турду эле? Кандай болуп чыкты эле? Ошолордун толук маалымат берип койсоңуз. Ошол келишим 6 декабрда 2011 жылы түзүлгөн. 6 декабрь. 6 декабрда. Ким менен ким ортосунда түзүлгөн? Бул Белякова менен Умаровдун ортосунда түзүлгөн. Бирок алар бизге ошол келишимди Умаров каттайбыз деп келгенде, ал кыймылсыз мүлк уже камакта турган. Биз ал келишимди каттаган жокпуз. То есть Умаровдун укугун
21 июль 17-жылы гана каттап атабыз. Демек бул Эми токтоп туруңуз ушул жерден. Эмненин негизинде кантип каттап атасыздар эми? Кайсы фактыларга таянып? жанагы Умаров менен Белекованын ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде 17-жылы соттун, жай райондук соттун чечими менен камактагы нерселердин баары чечилгенден кийин биз 17-жылы каттап атабыз. Арыздын негизинде. Дагы бир жолу айтып коеюн, биз каттоочу органбыз. Биз эгер бизге арыз жаз мыйзамды болсо биз айла жок каттап. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы бир эки вопросум бар эле сизгечи. Берип алайынчы. 6 декабрь 2011 жылы Белекова үйдүн ээси катары Умар Фаркатка сатып аткандыгына байланыштуу сиздердин кызматкерлер соттолду ушул боюнча. Соттолсо анын фамилиясын атап бериңизчи. Эмне себептен соттолду? Так, бул боюнча 22-жылы Верховный соттон баягы бул 17 жылдан бери соттошуп келатышкан. 22-жылы Верховный соттон приговор чыгып 317 миң бул байкеге баягы зыян келтирген үчүн моральный материальный 317 миң сом Умаровка жана адвокат Кереметская и мен берген вопросту Урустемова деген отдел приема выдачада иштеген кызга ушуларга штраф салынган. Ошо менен приговор чыккан. Ошону менен 22-синде. сиздердин дайра тактоочу суроодо ошо 6 декабрь 2011 жылы госрегистрдин күнөөсү менен ошол жанакы Умар Фаркат менен Белекова Нинанын экөөңүздүн ортосунда мыйзамсыз келишим түзүлүп атабы? Ошол себептен силер сотрудниктер соттолуп атабы? Мыйзамсыз келишим түзүлгөн жок. Аны мыйзамсыз келишим деп если сот тапса, ал келишим жокко чыкмак. Бүгүнкү күндө бул келишим дагы эле күчүндө турат. Бир да соттун чечими муну жокко чыгарган эмес. Бул келишим түзүлгөн частный нотариус Елена Афанасьевна деген түзгөн. Бирок бизге каттагону келгенде каттоого бул уже арестте тургандан биз аны 17-жылга чейин каттаган жокпуз. Жер каттоо кызматкерлери эмне үчүн жоопко тартылып атат анда? Мен эми аны айта албайм, аны соттун чечими менен чыккан. Ал жерде ар кандай бир майда чүйда нерселер болуптур. Эми аны сот 11 жылдан бери 22 жылга чейин болду. Бирок бул чечимди мыйзамсыз деп табылган бир да соттун чечими чыккан жок. Эгер бүгүн чыгарса ошол келишимди мыйзамсыз деп биз ошол соттун чечимине негизинде каттап туруп биз соттун чечими негизинде келишимди жокко чыгарганга каттап беребиз. Дагы бир суроом бар деп атат. Сурооңузду бериңиз, анан башка өкүлдөргө. Менде тактоочу суроо. Сиз так айтып бериңизчи. 6 декабрь 2011 жылы Умар Фаркат менен Белекова Нинанын экөөнүн ортосунда келишим түзүлүп жатканда кайсы соттун чечими менен үй камакта турган? Эмненин негизинде? Кимдин доо арызы менен камакта турган? Айтып бериңизчи. Жана ошондой эле камакта турган үйгө именно ошол камакта турган кезинде келишимдер түзүлүүгө мүмкүнбү? Же болбосо камакка алынуу максаты эмне? Эми бул жерде баягы ар бир сөздөрдүн бири-бирибизге ушундай башталды. Мен анда башынан эле окуп берип коеюн, кандай болгон, эмне болгон, ошол жерде баары эле жазылган. Түшүнүктүү кылып кыскача эле айтсаңыз, ошонун мазмунун эле. 23 ноябрь 2009 жылы бул кыймылсыз мүлк Беляков Валентин Семеновичке каттап турган. 12 сентябрь 11 жылы Белякова Нина Ивановна маалымат алууга ушул кишиден арыз түшкөн. Өтүп кеткен жолдошу Беляков Валентин Семеновичтин үйдө мураска өткөрүп алыш үчүн маалымат ошол эле күнү бергенбиз. 12 сентябрь 2009 жылы. 13 сентябрь 11 жылы Белякова Валентина Ивановна 13 сентябрь 11 жылын реестр номер 2-22-56 номеринде мурас укугу жөнүндө күбөлүктүн негизинде кыймылсыз мүлккө укугун каттоо жана катталган тууралуу маалымат алууга арыз түшкөн. Белякова кыймылсыз мүлктү укукту 14 сентябрь 11 жылы каттап жана катталган жөнүндө маалымат берилген. Справка на наследство деп коет. Ал ушу күйөөсүнөн алган свидетельство наследство по законусун каттап, то есть мураска берилген укук күбөлүгүн каттап туруп, бизден справка алып,
бул 14-сентябрь күнү алып кетип атат ал киши. Мындай кадамга эмне үчүн баргандыгын Сулайман мырза ушул убакка чейин сиз көзмө көз сатышып, алышып, беришип жаткан акча берген Нина аттуу айым менен мындай маңдай теске сүйлөшүп же телефондо сүйлөшүп же болбосо эмне үчүн мындай кадамга барып жатасыңар деген суроону берип көрдүңүзбү? Бул суроону мен берген жокмун. Бул суроону көзөмөлдөө органы прокуратура тарабынан Россиянын жарандыгы болгондугуна байланыштуу ошол жакка сурок протоколу барып келди. Ошол сурок протоколунда именно гос регистрдин жасаган мыйзамсыздыгы боюнча аны айтып берди. Жана Умар Фаркатка үйдү сатпагандыгы боюнча көрсөтмөсүн берди. Сатпагандыгы боюнча колумда мына далил бар. Ушуну бир чоңураак экранга чыгарып койсоңуздар да болот. Сатуучу менен сатып алуучунун экөөнүн тең паспорттору жок. Анан частный нотариус Юлия Афанасьевна аттуудан колунан жазалып чыккан. Анан ошол частный нотариус бүгүнкү күнү розыскада. Частный нотариус жазап бергенге именно ошо госрегистрдин сотрудниктери билбей майда чүйдө жумуштар болуш керек, ошончо биздин кызматкерлер соттолуп кетти го деп мына өзү айтып атат. Чындыгында начальник госрегистр ушу документтердин баарын тең Мырзахматов өзүнүн колу менен, өзүнүн көзөмөлү менен кайсы документтер түштү, кайсы исполнительге бериш керек, ошонун баарын тең ушул киши чечет. Ушунун колунан өтүп турган баардык жалган документтердин баары тең. Ошондой эле эң акыркы сөзүндө 14-сентябрь 2011 жылы справка на имущество форма 1ди точно айтпай атат. Ошону Белекова алып кетти кылып туруп, Белекова Нина Ивановнанын колун сиз мени перебивать этпей. Менин сөзүм до конца уксаңар мен баарын эле айтып колун жазалма жазап, анан справканы ошол мошенник Умаровдун атына берген. Ошого берген, ошол боюнча кылмыш козголуп, бүгүнкү күнү Чүй УКМК тергөөсүндө жатат. Бүгүнкү күнү. Эгерде ошол иштин баарын көтөрсө, госрегистрде начальнигинен баштап эң акыркы рядовойна чейин соттоло турган иштер бар. Керек болсо юристтин да кылган, жазаган дагы Кумарова Айнуранын дагы ушул жерде документтерге тиешеси бар, эмелери бар да, документ, далил документтери. Азыр эме жанагы жеке бардык маселенин бардыгы тең жеке нотариустан башталган экен жумуштарчы? Жок, жеке нотариуска. Мен мисалы үчүн үй сатып алсам бирөөнүн, мен гос нотариуска барам, гос регистрге барам. Анан мен гос нотариус издеп алам. А эмне себептен мен кымбатыраак жазаш үчүн жеке нотариуска барышым керек? Мен ошон үчүн бул жерде айтып атам. Гос регистр менен гос нотариус экөө тең жалган документтерди берип, жалган документтерди нотариуста жазалды аттуу кылып, ошол документтер ошол жака берилди кылып туруп, жанакындай Белекованын колдорун жазалма жазашып туруп, ошол частный нотариустан жазышкан. Ошондуктан частный нотариуста жазылган сатып алуу келишимде сатып алуучунун да, сатуучунун да мына паспорт данныйлары жок. Например, нотариуска барсаң, биринчи эле паспортуңду сурайт. Данныйларын установить этет. Срогу өткөнбү, өтпөгөнбү ошого жараша келишимди түзүлөт да. Бул жерде ошол үй камакта турган күнү ошо келишимди жасап атышат. Бул маселеге башынан бери аралашып жүргөн экенсиз. Кантип окуя өнүгүп, анан кантип чейленишип кеткендигинде жатат да маселечи. Муратов Сулайман Назаровичтин ушул окуядан бери, башынан бери мен катышып келатам да. Ушул сиз берген суроодун негизи бул жерде эң негизги күнөөкөр мамлекеттик каттоо бөлүмүнүн жетекчиси өзү айтып атат азыр. Каттоодо турган нерсени аресттеп коебуз орусчасыга. Бул турган нерсе кантип жеке колго өтүп кетти. Бул боюнча соттук бир канча отурумдарда далилденип, анан майда чүйдө менен биздин кызматкерлер жооп катат. Ошо майда чүйдө нерсе бир шордууну үйүнөн ажыратып калып отурат. Сиздер үчүн майда чүйдө болушу мүмкүн, урматтуу. Сиздин негизги катачылыгыңыз азыр ошол эмне үчүн камакта турган нерсени жеке колго өткөрүп жибергениңизде. Бул боюнча бир эле Муратов эмес. Ошол азыр тигилердин адвокаты Теремеске Наталья Борисовна госрегистрлер менен биргелешип алып 14-15 үйлөрдү ушинтип, үйлөрдү ошол ээлери мына кароосуз калган алсыз үй ээлери бар да, Карабалтада. Ал боюнча Муратов Сулайманда мына сүрөттөрү менен далилдүү фактылар бар. Булар дайыма госрегистр, бардык мамлекеттик учреждениялар биригип, ошондой мошенник 14-16 факты турат. Бирок ошол жерде бардык укук коргоо органдары менен биргеликте дагы кылмышка барып, аны соттор калкалап, негизсиз чечимдерди чыгарып бергени далилденсе дагы бүгүнкү күндө дагы эле калкалап турат. Ошондуктан
бүгүн келгиле чечели. Үйүнөн ажырап көчөдө калгандардын саны эбегейсиз. Мен учурдан пайдаланып айтып кетем, ушул программаны ачкан сиздерге терең ыраазычылык. Анткени биз КТРдын эфирине жете албай, ушул жерде канчалаган митингдерди кылып жүрүп да жеткен эмеспиз. Укук коргоо органдарынан азыр 5 кылмыш иши козголгон соттордун атынан. Мен алардын фамилиясын атын толук айтам. Мейли кызматтагы эместерин айтпайын. Ошондуктан бүгүн чекит коелу. Ушул негизинен деген программадан үмүт кылып турам. Кудай буйрса бийлик төбөлдөрүнө жетип, ушунун бир чекит кое турган мезгили келип жетти. Биз Сулайман мырзанын тарабына же болбосо мынабы Фархат мырзанын тарабына баягы маселени чечип берели же болбосо бир ошол жака тартып коелу деген оюбуз да жок, ниетибиз да жок. Болгону биз коомчулукка маалыматты жайылтып, бүгүнкү программаны ушул тийиштүү органдарга жеткирип коелу деген эле маселе. Жаңыдан маселе менен таанышып атам деп атасыз. Сизге канчалык деңгээлде ушул маселе белгилүү болду? Анан эмне жаңычылдыктарды, жаңы нерселерди таап алдыңыз? Эми мага ошо 5 соттун үстүнөн ошо иш козголгон тууралуу ошо белгилүү болду. Дагы бул мындан тышкары дагы ошо айтып атышат. Эми мен мындай Сулайман байкеден угуп атам. Ошо 10-15 кишинин дагы ушу үйлөрүн ушундай кылган дейт. Анан бул эми Сулайман байке ошо өзү адвокат, правозащитник. Ушунча арызданып жүрүп да ушул нерсеге мындай жетише албай атат да, мындай жөнөкөй адамдар, юридикалык билими жок адамдар, билбейм, эми алар үйсүз эле калды болуш керек да. Ошон үчүн ошо Камчыбек Кыдыршаевичке да кайрылабыз, ошо текшерсин ГКМБЧ. Аябай бияка комиссия түзүп текшеришин ошо суранабыз. Мен дагы бир жолу айтып коеюн. Биз мыйзамдуу өлкөдө жашагандан кийин ар бир нерсе мыйзам чегинде болуш керек. Биз каттоочу орган болгондон биз правоустанавливающий документ деп коет. Бул договор купли-продажи, сатып алыш келишим, соттун чечими, белекке берүү, договор дарения деген правоудостоверяющий документтер негизинде эле каттайбыз. Анан биякта айтып атат мынакей Кыдыршаевичке, Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылыш керек деп. Бул иш боюнча 11-жылдан бери СМБга, ККМБга, премьер-министрге, президентке, болгон структураларга кат жазылган. Бул боюнча бүт жак текшерип чыккан. Если биздин каерде бир кандайдыр эмебиз болсо, бизге чара көрүлмөк уже. Анан жана келишим Беликова менен Умаровдун ортосунда келишимди эгер бир соттун чечимин жокко чыгарса, биз ошо менен каттап койгонго даярбыз. Биз соттун чечимин 101 беренеси, конституциянын беренеси боюнча соттун чечимин ар бир организация, юридический, физический, общественный, кандайдыр правовой күчүн не имел бы, мы должны, обязаны регистрировать. Жомарт мырза, сиздердин тармактын деңгээлинде ушул маселе кайсы этапта турат азыр? Ким ээлик кылып турат азыр? Азыркы убакта бул кыймылсыз мүлк, Кара Балта шаары Барадачева номер 66 кыймылсыз мүлк азыркы убакта Умаровдун атында катталып турат. Умаров Фархаттын атында катталып турат, бирок Ген прокуратуранын токтомунун негизинде бул камакта турат. Биз Умаров Фархатты дагы бул жака чакырганга, программабызга катышканга телефон аркылуу байланышып көрдүк. Ал болсо келе албастыгын айтты, жана башка бул жака дагы каршы тарапка, Сулайман Муратовго каршы пикирлерин айтты. Азыр биз ошол телефондук сүйлөшүүнү дагы угуп коелу. Все, короче, всех подтянули и взяли, обвинили, и всех, со всех взяли по 100 000 сомов Ольгу Муратову, чтобы возместить ему его материальный ущерб. Получается, не с бабушки взыскали деньги, а с нас, вообще, с посторонних людей, возместили, чтобы он заткнулся. Но он даже на этом не успокоился, он с нас деньги не получает, потому что он понимает, что с нас он деньги получит, эти 400 000 сомов, он нигде не сможет писать заявление, потому что он свой материальный ущерб забрал. Но он это не делает, он дальше пишет везде заявление на меня. Вот недавно меня в СМБ вызывали, опять в РОВД вызывали. Ну я говорю, я уже за 11 лет очень устал, да, говорю. Телефондук сүйлөшүүгө күбө болдуңуздар. Сулайман мырза. Бул Умар Фархат жеке менин үйүм судья Самаков Төлөндүн чечими менен камакта турганда жаза алуу келишим жасашкан. Жазалма келишими мына менин колумда да турат.
үйдү сатып алып атканда паспорттун негизинде сатуучу, сатып алуучунун да паспорттору катталыш керек. Бул жөн эле фиктивный эле договор купили продажаны через сот аркылуу анан ушу мамлекеттик кадастрдын күчү менен ушуларга таянып туруп үйдү өзүнө мындай ушуну мыйзамдаштырып алган. Ошондуктан бул Умаров келе албай жатат жана сотторду дагы Умаров аркат подставлять этип кетти. Кандайча подставлять этип кетти. Ушул соттордун үстүнө кылмыш иши козголду. Ошондуктан бул жерге келе албайт. Адвокаттары да бүгүнкү күнү камалууга тийиш, себеби баары тең судья, госрегистр, адвокат жана башкалардын баары тең биригип алып туруп булар деген мошенничество алган. Менин жеке менчик үй-мүлкүмдү тартып алышкан. Ошого байланыштуу соттордун үстүнөн кылмыш козголуп турат. Жана дагы бул дагы мына көзүмдө алдында турат мамлекеттик каттоо мекемеси дагы соттолду. Гос нотариус да соттолду бул жерден. Частный нотариус розыска жүрөт. Ошондуктан ал келе албайт. Демек, Жомарт мырза, сөз сизде. Ушул бүгүнкү чейленишке, маселеге байланыштуу эмне үчүн ушуга чейин жанагы башында айткандай укук коргоо органдарын, анын ичинде сиздердин тиешеңиздер бар болгон органдар эмне үчүн 12 жылдан бери чекит кое албай келишет? Эми мен дагы бир жолу кайталап коеюн, бая мыйзамдуу өлкөдө жашап аткандайын баары мыйзам чегинде болуш керек. Соттун чечими жок, биз эчтеке кыла албайбыз. Эгер дагы бир жолу айтып атам, ушул келишимди Беликова менен Умаровдун ортосунда болгон келишимди жокко чыгарса, биз аны каттаганга макулбуз. Анан эми муну 11-жылдан бери бул каралбаган ровд, фин полиция 5-6 жолудан каралган. Бирден бир тараптуу болуп калып атат, бирге ушу МВДнын следовательдерин, фин полициянын следовательдерин, СМБнын караган, ошолордун баары келишсе болмок бердечи. Анан если мыйзам бузуу болсо, соттун чечими менен аны аныктап берсе, биз жооп бермекпиз. Биз бул кишинин үйүн каттап бергенге деле макулбуз. Только бизге ушу правительственный документ бергилечи бизге. Же келишимди жокко чыгарып бергиле. Бирок биз өз билгенибизди кыла албайбыз. Биз мыйзам чегинде ушу правоустойчивый документ негизинде гана каттайбыз. Мен дагы бир жолу айтып коеюнчу, биз каттоочу органбыз. Анан госрегистр мындай, госрегистр тигиндей деген сөз болот. Эми мунун баары тең бая кооз сөздөр. Эгер бир тарап уттуруп койсо, всегда бирөө күнөөлүү болуш керек. Бу жерден бизди ортодон жөн эле күнөөлүү катары көрүп, бирок мен дагы жолу кайталап коеюн. Бул келишим негизинде, если келишим мыйзамдуу эмес деп мынакей байке айтып атат, келишим мыйзамдуу эмес болсо, муну давно сот жокко чыгармак. Абдумалик мырза, өкүл катары келип отурасыз, сиз дагы пикириңизди билдириңиз. Жерде бул жактын баягы сөзү мага мындай болуп атат да. Баягы ууру отуруп алып, ууруну карма дегендей болуп атат да. Себеби бул жак айтып атат, баягы 11-жыл 6-декабрда түзүлгөн келишим, ошол учурда жанагы эме үй арестте турган да, баягы камакта турган. Анан аны каттаган жокпуз деп атат. Анан ошону биз 17-чи Брюкова жана наследство бүт алгандан кийин 17-жыл каттадык деп атат да. 17 жыл каттаса, ошол келишимди каттадыбы же башкадан келишим түзүлдүбү? Эми башка келишим айтып атат бул жерде. Баягы жанагы нотариус баягы паспортный данные жок эле келишим депчи. Анан бул жактын сөзү мындай болуп атат да. Значит, бул келишимдер каттоого мүмкүн эмес эле да. Бирөө, значит, жанагы камакта турган мезгилде түзүлгөн, значит, мыйзамсыз. Экинчиси, паспорттун данныйлары жок түзүлгөн келишим, аны да катташ мүмкүн эмес эле. Анан кийин сотко. Эми бизде Кыргызстанда эмне болуп атат азыр? Мына, эгер биз мыйзам иштебесе, муну азыр бардыгыбыз түшүнүп калдык. Жалпы эл дагычы. Мыйзам иштебесе, биз өспөйбүз дагы, өнүкпөйбүз дагы. Мыйзам иштеп, бир акыйкат, бир нерсе болсо, анан болот да. Bizde bu sistemanın öttö korrupsiyalанган болуп атат да. Себеби бирин-бири мына мисалы үчүн бүт азыр билебиз, бул кадастр азыр жайылды эле эмес. Кыргызстан боюнча ушундай проблема. Проблеманын баардыгы ушул жерде чыгат. Себеби булар баягы кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрдү каттайт. Эми элдин кызыкчылыгы анан бүт ошол жерде да баягы эмечи. Булар да өзү мыйзамда жанагы каттоо мыйзамы менен иштейт. Анан жер кодекси, анан жарандык кодекс да. Бул жерден булардан башка да орган бар да. Прокуратура бар, да башка органдар бар, акимчилик деген бар. Эгер кызыккан болсо, бардыгы коррупция, булардын туура эмесин ошол жерде эле тууралап койсо болот да. Мына азыр ушул жанагы себеп болуп атат да, мына бүгүн правоохранительный немелерден бири да келбептир.
Себеби алар келбейт. Алар кызыктар эмес ошол жерде маселе чечишине. Себеби маселе ошол жерде мыйзамсыз болсо, ошо мыйзамсыздан баягы бир булардын алган кызыкчылыктары бар дейм. Ошонун аркасынан мына бизде ушундай баягы коррупция гүлдөп атат да. Эми азыр айтып коюшум керек, бизде бир гана баягы коррупция менен ушу мына 30 жылдан бери бир натыйжа алып иштеген бир гана бизде азыр мына коопсуздук комитети болуп калды. Жомарт мырза, сөз сизде. Эми урматтуу катышчылар, негизинен бул передачанын аты негизинен экен. Негизинен эми 11-жылдан бери бул жерди мына Байка айткандай действительно чыркырап жүргөнү чын. 11-жылдан бери. Бирок 11-жылдан бери биз деле ушу Фин полицияга, ККМБга, МВДга биз деле болгон жакка суракка барып келгенбиз. Биздин кылган ишибизде мыйзамсыз деп табылса, биз жооп бермекпиз. Анан жана камакта турган деп мындай бир эл туура эмес түшүнүп калбасын. 13-сентябрь 11-жылы Беликова Нина Ивановна өзүнүн укуктарын 14-сентябрда каттап кеткен. 15-сентябрда Байке келип туруп арестти койгон, өз колу менен 10 күнгө. Мыйзам аны позволяет 10 күнгө койгон. Могул ал 14-түндө алып кеткен ал справканы. Бирок ошол справка мынакей ошол убакта 2 ноябрь 2004-жылдын 158 приказын негизинде приложение номер 2 деп турат. Справка действительно в течение 6 месяцев с момента выдачи дейт. То есть 15-нде бул киши келип арестке койгон, а 14-түндө Беликова бул справканы уже көтөрүп кеткен. Ушу справканын негизинде алар барып туруп сделка кылып атышат. Бирок алар ошо чечимди, то есть келишимди көтөрүп келип каттаганда биз каттабай койгонбуз. Ошол 11-жылкы түзүлгөн келишимди биз 17-жылга чейин каттаган жокпуз. Ага чейин соттук процесстер болуп атты. Биз эми соттук процесстерге кирише албайбыз да. Биз каттоочу органбыз. Эгер ошол дагы бир жолу кайталап коеюн, соттук ошол сатып алуу келишимди жокко чыгарса, ал жокко чыгып эле кетмек. Биз аны деле каттап бермекпиз. Урматтуу кадастр, сизге суроо. 14-сентябрь 2011-жылы Беликова справка алып кеткен деп атасыз. Ушул боюнча кылмышы козголуп бүгүнкү күнү УКМКда жатабы? Силерди ушул боюнча суракка чакырдыбы? Бизге бул боюнча 11-жылдан бери Люксембургка, Фин полицияга, СМБга, МВДга, Жай Роудсуна бүт жакка барып, бул жерде көп следователь бар, бул ишти карап чыккан. Укук коргоо органдары мына өзү айткандай бизди сураган деп атат, бир нече жолу чакырган деп атат. Бирок өзү мыйзам чегинде, мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз, анан мыйзамдуу бүт бары деген сыяктуу өзүн мыйзам катары, же болбосо өзүн мындай таза адам катары көрсөтүп атат да. Бул жерде именно укук коргоо органдарын ушул кишинин сөзүнөн, кадастрдын сөзүнөн байкап, жана ушундай туюп билип турам да. Документтин жасалма экенин же жасалма эмес экенин аныктай турган лабораториялык экспертизалар болушу керек да. Алардын жыйынтыктары кантип чыкты? Почетский экспертизадан өтүп, Беликованын колу эмес деп кылмыш козголуп, ушул госрегистрде иштеген мына Мырзахматовду кошо өзүн кошо сураган, Кумаровасын кошо сураган, Үрүстөмова Зарина деген мойнуна алган. Ооба, Беликованын колун мен жасагам. Анан экспертизанын, Жомарт мырза, экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин ошого карап туруп бир ылайыктуу чечимге келиш керек беле? Экспертиза чыкканда мүмкүн деген сөз чыккан. Бул Беликованын колу эмес деген эмес а жерде. Ал жерде мүмкүн мунуку эмес деген. Көрсөтүп бере аласызбы? Окуп бере аласызбы ошол жерин? Лабораториянын жыйынтыгын. Эгер мүмкүн эмес десе, жана мен жасап аткан деген ал мына госрегистрдин өзүнүн кызматкери Үрүстөмө Зарина өзүм жасагам, бирок техпаспортту кимге бергенин билбейм деп атат. Ал техпаспорт болсо мошенниктердин колунан чыгып атпайбы? Ал жоголуп кеткен жок да. Именно госрегистрде Беликова Нина өзүнө мураскар катары тапшырып атат, өзүнө катуу. Анан кайра алып кеткен эмес. Алып кетпеген документти Зарина Үрүстөмова деген мойнуна алып атат. Могу жерде бүт токтомдор бар, тергөөчүдө өзүнүн мойнуна алганы боюнча. Бирок аны жоопко тартпай атат. Эмнеге? Аны жоопко тартайын десе, начальник госрегистр өзү кошо кеткен атат. Мына ушул өзү киши. Анан мыйзам деп сүйлөп атпайбы? Жомарт мырза. Экспертиза мүмкүн анын колу эмес деген. Мүмкүн деген. Үчүнчүдөн Рустөмова мисалы бизге Бакыт мырза, сиз кайрылсаңыз, биз сизге
документиңизди берип атып кол койдуруп алабыз. Мына алып кеттиңизби? Кел кол коюп берилет. Бирок бу жерде Беликовонун колу болбогон күндө дагы, допустим да, мүмкүн деген. Бирок бизге Беликова жазыш керек болчу арызды. Мен документим жок, бирөө берип салыптыр деп. Ал документке бул кишинин пока тиешеси эч кандай жок. Мисал сиз алып кеткен документке кол койбой калгансызда, бирок сиз бизге доо койгон жоксуз. Эгер сиз койсоңуз, Беликова койсо, анда биз күнөөлүү болмокпуз. Действительно, да биз алыптырбыз документин, бирок бербептирбиз деп. Бирок бул киши ошол журналга кол коюлбай калганбы, ошого эле эмнеге ким алып кетти? Аны Беликова алып кетти. Беликова бир да жол. Анан кийин Беликовадан, Россиядан сөзгө конок берсеңиз аягына чейин айтсын. Силер айтып атасыңар, Беликова Россияга барып, Беликова тиешем жок тиги бу деп. Бирок правоохранительный укук коргоо органдарында башка маалымат, алар башканы айтып атышат. Анан булар айтып атат, тигилер айтып атат деген эле сөз болуп атат. Бердечи. Мен ушунда бир жолу айтып атам, биз каттоочу органбыз. Биз каттоочу органбыз. Бул жерде коррупцияга каршы элдик көзөмөлдүн башкы инспектору отурат. Гүлмира айым, сизге сөз берели. Бул маселеге сиз кандай карадыңыз? Бул маселе эми бул жерде соттор, укук коргоо органдары менен чогуу эле жасалган иш экен. Бул мындай иштер бизге күн сайын арыздар түшүп атат, күн сайын. Ошолорду даже караганга алыбыз келбейт. Анткени мына укук коргоо органдары, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаев, сиздерге кайрылам ушул учурдан пайдаланып. Укук коргоо органдарынын эшиктери биз үчүн жабык. Биз алардын чекесине чыкканбыз. Анткени мына ушундай сговор чогуу жасалган иштердин натыйжасында алар беттерин мындай чымыратпай каратып туруп эле биз мыйзам чегиндик кылып атабыз дейт. Мыйзам мындай талкуу кылалы десек, ары түртүп койгонго даяр аларчы. Ошондуктан мына биз ушул программага келишке, жалпы коомчулукка, жалпы элге жана биздин жетекчилерге жетиш үчүн келип отурабыз. Мына мен сизге ушундан улам бир суроо берейин. Эртеден бери талкуу болуп атканда сиз айтып атасыз, мына Сулайман мырза айтты, буга чейин задаток купли-продажа жүргүзүлүптүр. Частный нотариус Кремецкая болуптур. Ошол частный нотариуста $8,000 берилиптир Беляковагачы. Ошол жөнүндө сиздер билдиңиздер беле? Акчасын жарымын алып коюп, андан кийин ал адам балким өз алдынча действие кылыптыр. Ушул боюнча сиздерде кызыктар болдуңуздар? Негизи эле ошол алыш бериш иштеринде, ошо соода иштеринде мисалы, соода жүрүп аткан учурда госрегистрден ошол канча акча алдың, анан мынчасын төлөдүңбү деп кийлигишкенге акысы бар? Жок, биз биринчиден киришке акыбыз жок. Бул биринчиден. Экинчиден, Сулайманов Мурат мырза $8,000 бергем деп атат. Мен эми анысына ишенип атам. Бул киши задаток кылып бериптир Белекова. Бирок аны биз көргөн жокпуз. Анан ал расписка катары жазышыптыр өздөрүнчө. Бирок биз аны көрбөйбүз да. Бизге только келишим Беликова менен Муратовдун ортосунда келишим келген. Болгон эле. Анан биз аны алганын, бергенин, биз аны каяктан билебиз. Да, байке баштагандай да биз уктук бул бергенин. Анан ал Беликова мындан $8,000 алганын, албаган биз билбейбиз, бирок ал тиги Муратовго сатып алыптыр, Россияга кетип калган. Андан кийин мынакей, ошол боюнча өзү тастыктап бериптир. Прокуратурадан протокол сурагында жазылган бар экен, письменном виде. Ошол жакта тастыктаптыр, менин колум эмес, мен үйдү андан башка адамга саткан эмесмин, Умаров дегенге саткан эмесмин депчи. Ушул боюнча сиздер мамлекеттик мекеменин кызматкерлери катары кандай чара көрүп, ошо тергөө иштерине барып турсаңар бардык жерге, ошол жака суракка кандай? Тергөөчүлөр боюнча мен айтып коеюн. Мен да аны сурагам. Силер ушу Беликованы барып алып келип, ушул жерге алып келип берип, кана кимге алганын, кимге бергенин нак тактап бере албайсыңарбы? Россия менен биз жакын эле өлкөбүз, туурабы? Неужели уж МВД бири менен сүйлөшүп, ушу Беликованы бир алып келип, бияка сурак кылса болмок да. Бирок алар да айтып атат, барганбыз, сураганбыз, биз мен эч кандай бияка саткан эмесмин, мен эч ким тааныбайм деп ушинтип айтты деп атат. Эми ушул маселеге келгенде Кыдыр мырза, өзү процесс кандай болушу керек? Жомарт мырза айткандай алып келип, күбө катары алып келип, өзүн жооп бериш керек беле? Ошол жерде сураш керек беле? Процесс кандай болушу керек өзү бул жерге келгенде? Азыр кайра Сулайман байке болуп кайрылышыбыз керек дагы МВДга. МВДнын өкүлү бар. Тиги Россияда бизде соглашение бар да. Толук маалымат берип коюнчу. Сулайман мырза. Бул боюнча издөө иштери ачылган. Бүгүнкү күнү Беликова Нина менен жанакы частный нотариус Юлия Афанасьевна издөөдө
жүрөт да. Бирок эмнегедир ошолорду кармап келбей атат. Эсили кармап келсе, мындан да жаман баягы кылмыш ишинин курамдары ачылат. Себеби бүгүнкү күнү мына Жайлы районунун кадастры отурат, ушу кишинин көзүнчө айтып коеюн. Ушу кишиден чыкпаган 684 доверенность номер 684 18 июль 2014 жылы Жайлы райондук сотунун судьясы Асановага келип түшүп атат. Ошол доверенностьтун негизинде булар ошо жарандык сотто көрсөтмө берип атышат. Үй 6 декабрь 2011 жылы Белекова Нина Ивановна Умар Фаркатка сатканда үй камакта болгон эмес, арестте турган эмес. Адвокаты Керемеске Наталья Владимировна госрегистрден мына именно ошо Жомарт Мырзахматовдун өзүнүн кызматкери, астында иштеген кызматкери сот жоопкерчилигине тартылып, бүгүн Россияга качып кетти. Дагы үстүнөн дагы жанакы 14 сентябрь 2011 жылы Белекова Нина справканы алып кеткен деген боюнча кылмыш иши козголуп. Азыр маалымат туурабы? Жомарт мырза качып кетти беле? Эми бердечи баягы кооз сөздөр, күчтүү сөздөр болот, качып кеткен, минтип кеткен, анан деген. Бирок мен сизге далилдеп эле айзыр айтып коеюн, байке угуп турсаңыз. Ал жумуштан чыгып Россияга жумуш катары эле кетип иштеп атат. Эч кандай качып же бирдемкеден качып кеткен нерсе жок берде. Эми берде көп мындай баягы орусча айтканда громкие слова болуп атат. Бирок бул медальдын экинчи да тарабы бар. Экинчи тарабын кассак, биякта көп сөз бар. Анын үчүн биз болгон ушу фин полиция ал убакта бар болчу. Ошолордун МВДнын следовательдердин, токтомдордун, ошолордун караган иштерин баарын тең берге алып келиш керек болчу да. Ал жерде көп нерсе бар. Биякта биз бир эле тараптуу угуп атабыз. Но экинчи да тарап бар. Экинчи тараптуу уксаңар, аякта мындан көп сөз бар. И юридикалык действительно процесс баягы следствие болгон делалар бар. Аерде айтып атат. Барганбыз, Белекова барганбыз, Белекова жок, мен биякта тааныбайм деп айтты деп. Мен тияка саткам деп алар айтып атат. Но мен көргөн эмесмин аны. Бул бир, эми бул айтып атат деген сөз да. Пачевский экспертизалар менен тааныштыңар беле? Силердин колуңа жазалма чыккан боюнча. Пачевский экспертизаны фин полиция бизди Люксембургка чакырып, бизди көп чакырды. 11-жылдан бери барбаган жерибиз калган жок. Ошол жерде мүмкүн бул анын колу эмес деп турат. Бирок бул анын колу эмес, бул тигинин колу деген аерде сөз жок. Юристтема эмне үчүн Белекованын колун мен жазагам. Тех паспортту бирок кимге берген билбейм деп эмне үчүн көрсөтмө берди? Мен ал көрсөтмөңүздү мен көргөн жокмун, уккан жокмун. Аны мен Зариндан чакырла, Зариндан сурайлы. Бирок Зарина антип айтал. Ушул кишинин көрсөткөн көрсөтмөлөрүн жана биздикин алып талкуулаш керек. Анан кийин мындай болот да. Программа негизинен кен действительно мен айтып коеюн, бул байке чырылдап 11-жылдан бери чыркырап чуркап жүрөт. Мен анын чогуу эле экөөбүз башынан канча эмеги бардык, башында дос да болуп жүрдүк. Демек мен жана канчадан бери бул маселеге аралашып жүрөсүз, канча болду иштегениңизге деп суроо себеби мен билем. Башынан бери жүргөн экенсиз. Жибине чейин билем. Просто берде мындай болуп атат. Белекова бул менен расписка эле түзүп атат. Ал келишим эмес, расписка. Да. Бирок Белекова бияктан $8,000 алып атат. Расписка жазып берип атат. Да, мен алдым, момчасында мен сизге өткөрүп берем деп. Анан экөөнүн ортосунда эмне болду, ким билет? Ал барып туруп, Умаровка сатты дагы, Россияга кетип калды. Ошондой окуя. Ыргалайм. Ушул аябай жакшы айтып атат да, эмне себептен булар жөнүндө толтура информация бар. Бизге ошол нерсе керек да. Козгосун. Ошолор кылмыш ишин козгосун, анан чындык чыгат да. Эмне үчүн козгобойт? Козгобогонуга себеп ал бул жакта эч кандай мыйзам жок. Мына ушул иш боюнча мени камапта чыгарышты да. Дагы кандай факт мен азыр бул иш боюнча ыргалай эже. Мен сизге мындай айтып коеюн. ГСУга канча бардык, канча көзөмөл кылышты, тех паспортту госрегистр уурдап туруп, машинике бергени боюнча тергөөчү иш жүргүзбөй койбоду. Уурдап туруп дегенди кандай түшүнсөк болот, Жомарт мырза? Эми уурдап туруп деген бул сөз да. Көчөдөгү эле сөздөр. Кантип биз сиз келсеңиз, сиздин документиңизди биз только сизге беребиз. Бизде на практике уурдап тур деген жок. Такого вообще нету. И бул кишинин сүйлөгөн сөзү дал келбейт даже. Мен ушуга комментарий берип коеюнчу. Урматтуу юрист айым Кумарова. Судья Самаков кайсы жылы, кайсы дата менен ушул өзүнүн үй баратчу 66-ны Белекованын үйүн камакка боюнча кайсы жыл чыгарып атат камактан? 28 сентябрь 2011 жыл
по заявлению Муратова наложен арест дейт. Бул үй коюлган. Так, регистрация была в тот же день, 28 сентября 2011 жыл. В тот же день арест коюлду. Сулайман мырза, эми мындан аркы кадамдарыңыз кандай болот? Азыр баягы тилекке каршы ушун мартен көп нерсени мартен ушул жерден ушунча миллион элге көрсөтүлө турган негиз программасында өздөрү келип алып өздөрүнүн жазалма документтерин жанакындай мыйзамсыз документтердин баарын жашырып өздөрү адвокат болуп отургандыгы мен берген суроонун баарын тең тескерисинче жооп берип анан бул мыйзамдуу мыйзамсыз эмес деп өздөрү юридикалык баа берип отургандары жана мени менен Белекова Нинанын экөөсүнүн ортосундагы келишимди расписка катары өзүнүн чечимин чыгарып отурган мындай кадастрга ишенүүгө толук мүмкүн эмес. Себеби булар мындай жооп берип атканын укук коргоо органдарына таянып айтып атышат. Бүгүнкү күнү укук коргоо органдары ушул жазалма документтерди жасаган, ошол госрегистрден уурдалып кеткен документтер боюнча юридикалык баа бербеген укук коргоо органдарын өздөрү күнөөлөгөнүн жана ошолорго таянып атканын мына ушул жалпы журт көрүп турабыз деп терең ишенем. Жана дагы ушу президентке жеткизип бергенге дагы Ташиевке жеткизип бергенге дагы мындай жардам берүүсүн элдин жана адвокаттар жана юристтер жана аппарат президентте дагы ушуну көңүлгө алуусун талап кылат элем да. Жомарт мырза. Эми бу жерде чында баягы кооз сүйлөп баягы мындай болду, тыгындай болду деп атат. Бирок кишини күнөөлүү деп же уурдалды деп соттун чечими чыкмайынча Конституция боюнча бир да адамды минтип айтканга болбойт. Мен бирөөгө айта албайм бул уурдап кеттир же бул туура эмес кылыптыр же бул мындай. Анын үчүн только соттун чечими чыгыш керек. Бул киши күнөөлүү же күнөөлүү эмес деп. Анан эми бул ичи атышып ызылдап турат. Байкен мен түшүнүп атам. Адам катары мен түшүнүп атам. Мен башында дос болуп да чогуу жүргөм. Чогуу биринчи сотторуна мен барып жүргөм ишти көтөрүп. Анан кийин байке уттурган сайын эле ортодон күнөөлүү киши издеп баштады. Эң артында мына бүгүн мен ушул передачага келсем мен күнөөлүп чыктым. Мен башка бирөөнү жөнөтсөм ал күнөөлүү болуп чыкмак да. Анан биякта айтып атпайм. Биякта медалдын экинчи тарабы бар. Көп нерсе бар нар жагында. Анын баарын мен айтып берге айкайлашып отурганга баягы өкмөттүн кишиси болгондон кийин мен айта албайм. Мага только кагаз түрүндө эле эгер ушул келишимди Умаров менен Белекованын ортосунда келишимди бүгүн сот жокко чыгарса, мен аны каттап бергенге макулмун. Анткени мен каттоочу органмын. И мен соттун чечимин аткарууга я обязан. Понимаете? Мен ушул жерден кошумча айтып кетечи. Мен аябай күнөөлүп атат да. Ушул экинчи тарабы бар, экинчи тарабы. Ооба, экинчи тарабы бар. Именно өздөрү. Анан кийин берди. Байке эми сөзгө конок берсеңиз. Сөздүн аягына чейин сүйлөп бүтсүн. Сулайман мырза. Сүйлөшүп атасыз. Токтосоңуз. Кайрылып аткан менмин. Мына эме Байке эми сиз сүйлөп атканда биз мамлекеттик каттоо мен койгон аресттердин баарын тең компьютерден алып салган, бүт фальсификация документ справкаларын баары тең жалган, тергөөгө берген башкаларын баары тең бергени боюнча турат. Күнөөлөрүн азыр эми тергөө аныктайт. Болуш керек, бирок тергөө аныктабай атат. Андан тышкары ушул госрегистр менен соттордун сговору чыгып калбаш үчүн следовательдер ушу госрегистрдин документин, регистрацион делонун оригиналын, подлинниктерин выемка кылып алып кетет дагы бүгүнкү күнү ошол как веждок катары бизге пайдаланмакпыз, бирок оригинал документ жок. Уурдатып ийишип булар жоготуп ошону. Азыр дагы булар борзу сүйлөп турган ошол да. Булардынчы. Жомарт мырза. Урматтуу катышуучулар, негизинен уурдап кеткен деген сөз бул далилге келбейт. Анткени бул боюнча канча жолу текшерилди. Экинчиден булар судьялар менен сговорда деген эми кечирип коесуңар 11-жылдан бери канча деген сот болду, канча соттук карамдар болду. Биз мисал судьялар менен барып эле сүйлөшө коюп эле алар менен бир сговорга кире тургандай биз андай билбейм эми ал. Дагы бир жолу айтып коеюн, булар уурдатып жиберген, анан булар катышкан, анан сговорда деген бул далилдеш керек, муну только сот айта алат. Гүлмира айым, сизге сөз берейин. Бүгүнкү күндө ушуга окшогон фактылар менен кайрылган жарандар көппү сиздерде? Ар кандай фактылар менен кайрылган. Анын ичинде мына ушул сыяктуу эле кадастр, госрегистр, бүт эле мамлекеттик мекеменин кызматкерлери менен алардын колдору менен жасалган коррупциялык көрүнүштөр бар. Ошонун баарын биз ачык ушул программа аркылуу, далил аркылуу алып чыга баштайбыз мындан кийинчи. Ошондуктан урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, сиздер экөөңүздөр гана көңүл бурушуңар керек болуп калды. Менин өзүмдүн жеке пикирим жана элдин пикири жана ошо жабыр тартуучу тараптар
Сизде экөөңүздөрдөн башка эч кандай эшиктерге бизге ачык жол жок. Болгон күндө деле биздин алтындай убактыларыбыз жана ден соолуктарыбыз мына кетип атат. Мына ушундан улам мен сурай берейин, мына Сулайман мырза 11-жылдан бери өзүнүн ден соолугу кетип, үйсүз калып, бир үй үчүн канчалаган мынакей соттук чечимдер бир жыйынтык таза чыккан эмес. Мына колунда ошо белек кагандагы берилген, тиги Россиядан берилген каты бар экен. Анда белек ошол именно Ген прокуратура тергөө жүргүзгөндө барып, протокол жүргүзүп, на месте барып келгенде, буга мыйзам позволять этет. А эмне үчүн аны кайра эч ким ошого көңүл бурбайт? Алда документ да. Анда эмнеге ошо Ген прокуратура, анда ошол эле укук коргоо органдары, анда госрегистр эмес. Азыр чындык толук чыга элек, чындыгында. Бирок 100% чыга элек, бирок чети көрүнүп турат да чындыктын. Ошол чындыкты суруп чыкканда, анда укук коргоо жана сот органдары гана күнөөлүүбү? Анда госрегистр таза эле, жөн гана башында путаница болгон деп. Бүгүнкү күнү азыр ушул саатта толук кандуу айта албай турабыз да. Мына ушундай нерселерге сиздер өзүңүздөр жетекчи катар көңүл бургуңуздар. Мен берген суроомо мына экөө тең жооп берген жок. Качан үйдү камактан чыгарган боюнча эмненин негизинде качан кандай болуп, ошонун историясын айтып бер десем, мына айтып берген жок, экөө тең айтып берген жок. Бул жерде эмнени жашырып атат? Бул жерде судья Самактын да Айнурайым, ушуга так жообуңузду берип коюңуз. Так жообуңузду бере аласызбы? Снятие ареста 29 ноября 2011 болгон. Кимдин снятие? Ошону толук берсеңиз. Снятие ареста, все документы на выемке. Судья Самаков. Судья Самаков, все документы на выемке. Ошол качан түштү эми? Ошону толук айтып бериңизчи. 29 ноябрь 2011 жыл. Снятие ареста болгон. Кандай? 29 ноябрь 2011 жыл. Соттун чечими негизинде. Кат алды 9 декабрь 2011 жыл. Сиздерге качан түшкөн ушул? Ушул аныктама качан түшкөн? Соттун аныктамасы канчасында түшүп атат? Все документы на выемке. Мына жооп бербей атат, көрдүңүздөрбү? Ушул судья Самаковдун жазалма жана үйдү камактан чыгарган аныктамасын госрегистр Белекованын колу менен алып атат. Белекова Кыргызстанга келген эмес, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кырдысаевич. Сиздин айтканыңыз вообще дал келбейт. Бир да айтканыңыз дал. Белекова 6 декабрь 2011 жылы судья Самаковдун 29 ноябрь 2011 жылы чыгарган аныктамасын Белекова алып келип берди кылып атат. Ошентип Белекованын колу жазалма чыгып, ушулардын кызматкери Үрүстөмова Зарина соттолуп отурат. Ошол күнкү дата менен кабыл алгандыгы боюнча. Сулайман мырза, рахмат келип бергендигиңиздерге. Маселе түшүнүктүү, коомчулуктагы бизди көрүп отургандар бардыгы тең маселени түшүнүштүү болуш керек. Жалпы жонунан бирок сиз түшүнгөндөй, балким Умаров түшүнгөндөй, балким жер каттоо кызматы түшүнгөндөй толук деңгээлде түшүнбөй калышыбыз да мүмкүн. Катышпай турган тараптар. Бирок ушул маселе дагы иликтенип, дагы талкууланып, анан муну акыры түбү жана 12 жылдан бери келаткан нерсеге укук коргоо органдары гана эгерде так иштеп өзлөрүнүн милдеттерин так аткарса, ошолор гана чекит коет деген үмүттөбүз. Сиздерге келип бергендигиңиздерге рахмат. Биз жооп берүүчү органдар катары студиябызга келип катышып бергендиги үчүн Жайыл райондук ушул жер каттоо кызматынын өкүлдөрүнө рахмат айтабыз. Келип ушул программабызга жоопкерчилиги алып, сиздердин сурооңуздарга жооп бергендиги үчүн рахмат сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жалпы ушул өлкөдөгү укук жаатындагы маселелер, анын ичинде бир эле область, анын ичинде бир эле район, ошонун ичинде бир эле жарандын укук бузуу тартиптери, деги эле ушуга чейин 12 жылдан бери келе жаткан, чубалып келе жаткан маселе таң калыштуусу ушул убакыт аралыгында эмне үчүн ушул кенедей маселеге чекит кое алышкан жок деген суроо менен программабызды аяктайлы. Аны коомчулук өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Ушул маселеге карата өзүңүздөрдүн пикирлериңиздерди биздин социалдык тармактарда калтырсаңыздар болот. Кийинки көрүүлөрдөн жолугушканча саламатта туруңуздар.